Шаардык 2 билим берүү фестивалына саналуу күндөр калды. 26-27 апрелде Бишкек шаарында билим фестивали өтөт. Иш-чара жакындаган сайын даярдыктарда ыкчам жана тынымсыз көрүлүп жатканы байкалат. Өткөн жумада Бишкек шаарынын мэриясынын, Ленин жана Свердлов районунун балдардын чыгармачылык борборунун жана жаш техниктер станциясынын ишмердүүлүгү жөнүндө баяндаган элек. Бул жолку чыгарылыш октябрь жана шаардык балдардын чыгармачылык борбору тууралуу болот. Так, Шагдар, ну-ка скажи, пожалуйста, что ты вышиваешь? Узелочки. Узелочки на ягодках, да? Давай, вышивай узелочки. Сколько раз ты накручивать будешь ниточку? Один раз, молодец. Шаардагы балдардын чыгармачылык борборлоруна кирсең, көзүң ачылып, келечектен көптү үмүт кыласың. Илим менен техника өнүгүп турган кылымда жашап жатсак да, ата-бабадан калган өнөргө жаш муун кызыгып, ага үйрөнүүгө тырышканына ыраазы болосуң. Мен шайырга уже 2 жылдан бери келем. Жашым 16-да. 17 школда окуймун, атам Айкөкөл. Шайырга мен аябай кызыгам, тигүүгө. Келечекте мага керек болот деп ойлойм бул кесип. Келечекте мен дизайнер болгум келет, ошондуктан мага аябай эле керектүү нерсе да бул. Ошол бул жерде аябай кызыктуу, жана башка кружоктор бар. Иримге катышкан балдардын жашы, мүнөзү жана окуган мектептери ар башка болгону менен алардын башын сайма саюуга болгон кызыгуу бириктирип турат. Түркүн түстүү жиптердин жана ийненин айкалышынан жаралган керемет саймаларды жаратсам деген тилектер Иримдин ар бир катышуучусуна таандык. Меня зовут Малика, я хожу на вышивку. Мне вышивка очень нравится. Я хожу с 5 лет на вышивку. Я вышила уже много работ. Мне все это пригодится в жизни. Меня зовут Настя. Я хожу на вышивку с 6 лет. Я вышиваю разными швами. Мне так нравится вышивка, что я даже летом вышиваю. Меня зовут Кенбаева Шагдар. Я очень люблю вышивать любыми швами. И летом я тоже очень много вышивала. И здесь очень добрый учитель, здесь очень хорошо. Мне здесь очень нравится. Иримдин жетекчиси көп жылдардан бери ушул борбордо эмгектенет. Ал балдарга сайма саюудан тышкары кыргыз жана орус элинин тарыхын, көркөм адабиятын сайма аркылуу үйрөткөнгө аракеттенет. Учурда окуучулардын кызыктуу эмгектерин топтоп, 26-27 апрелде өтө турган билим берүү фестивалында көргөзмөгө алып чыкканы турат. Я сама разработала эту программу. И теперь убедилась, что программа хорошая, потому что результаты замечательные. Вы сами заметили. Девочки ходят с удовольствием на занятия. На этих занятиях они осваивают различные виды ручной вышивки, именно русской вышивки. Но в то же время мы используем и киргизские национальные швы, например, табурный шов. Вот у нас есть работы по произведениям Чингиза Айтматова. Мы вышили именно к юбилею Чингиза Айтматова. Я люблю заниматься войлоком, рисованием, танцевать я люблю, шить, итальянским плетением. Октябрь райондук шайыр балалык борбору көп кырдуу, кошумча билим берүүчү мекеме. Учурда борбордо өз ишин мыкты билген 76 мугалим эмгектенип, балдардын чыгармачылыгын өстүрө турган көркөмсүрөт, кол өнөрчүлүк, музыкалык, техникалык, культурологиялык жана башка багыттар боюнча 84 ирим иштеп, ага 3000ден ашык бала катышат. Экс-президент Роза Исаковна Болтунбаеванын демилгеси менен уюштурулган билим фестивалына биздин шайыр балалык чыгармачылык борбору активдүү түрдө катышкан, чебер класстарды көрсөтүшкөн. Буюрса апрель айынын аягында боло турган фестивалга дагы даярдыктар көрүлүп жатат. Сөзсүз түрдө катышабыз. Бул фестиваль бизге эмес, жалпы эле республикага, Бишкек шаарындагы балдарга абдан керектүү нерсе. Абдан бул демилгени колдойбуз. Биздин борбордун атынан көркөмсүрөт, кол өнөрчүлүгү, макраме бардык чыгармачылык боюнча бүт бардык чебер класстар көрсөтүлөт. Вы знаете, что интересно? Вот макраме и кавандоли очень дорогое удовольствие. Ар бир иримди өз кесибинин көзүн билген устат, тажрыйбалуу мугалимдер жетектейт. Алар иримдин катышуучуларын жашоого зарыл болгон түркүн өнөргө үйрөтүүдөн тышкары ар тараптуу тарбия берүүнү да колго алышкан. Я вот девочкам говорю, выйдут они замуж. Ну, когда они получат образование, выйдут замуж. И мы же по окончании выдаем удостоверение. И у нее будет, у них муж военный или кто, уедет в село. Ну, чем заниматься? А здесь или
интерьер в квартире, или какие-то украшения, или те же курсы, плюс с высшим, конечно, образованием, потому что к удостоверению необходимо высшее образование. Мына бул көздүн жоосун алган түстүү сүрөттөрдү иримдин катышуучулары тартышкан. Балдар бул иримден эркин ой жүгүртүп, кыялындагы каалоо тилектерин сүрөткө түшүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Сүрөт тартуу балдарга терең ойлонууга, эмгекчилдикке, тыкаандыкка жана кылган эмгеги менен сыймыктанууга үйрөтөт. Это моя первая работа, это снеговик девочка, и у меня ее уже женщина купила. Я это рада, и я уже хожу сюда 3 года, и мне нравится тут. Это шляпа, а снеговик держит в руках шарик, а солнышко улыбается снеговику, потому что это праздничный день, Новый год. Занимаемся мы батиком. Батик, значит, это древнее искусство работы на шелке. Раньше это, поскольку красители были, значит, где-то не то что ядовитые, не всегда полезны для здоровья, для детей это было не очень правильно такими работать красками. А сейчас акриловые красители, они позволяют работать совершенно спокойно, безопасно. Эгер балаңызды окуудан жана бала бакчадан сырткары талантын өнүктүрүүнү кааласаңыз, же балаңызга билим бергиңиз келип, бирок иримдерге төлөгөнгө каражатыңыз тартыш болсо, Ленин, Свердлов, Октябрь, 1-май райондук жана шаардык балдардын чыгармачылык борборлоруна кайрылыңыз. Балдарыңызга бекер билим берип, өнөргө үйрөтөт. Ал эми көп кырдуу Кыргызстан балдары балдардын чыгармачылык борборунун тарбия ишинин негизги максаты да баланы ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган. Фестиваль образования 2014 года – это уже наше второе участие в фестивале. Мы будем показывать мастер-классы по прикладному творчеству. Это работа с войлоком, это работа нашего клуба исторической реконструкции, это работа прикладных фантазий из ниток и лент. Билим фестивалынын башкы максаты техникалык кесиптерге кызыгууну кайра жаратуу, балдардын илимий техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жана экология багыты боюнча билимди жайылтууну көздөйт. Шаардык балдардын чыгармачылык борборунун рыцарьлар клубу да балдарды усталык чеберчиликке үйрөтөт. Анда иримдин катышуучулары тарыхтагы белгилүү каармандардын кийимдерин өз колдору менен жасап чыгышат. Такие кружки позволяют вообще вырастить в детях трудолюбие. Ну, для начала, пока они делают только доспехи, занимаются реконструкцией, развить логическое мышление, какую-то сообразительность. Да, также это еще плюс идет физическая подготовка, изучение истории, освоение обработки металла, кожи, дерева. И также еще идет и физическая подготовка человека, и всестороннее развитие. Ну, кому это близко, те, конечно, занимаются, но это совершенно не дешевый спорт, это один из самых дорогих. Вот, доспех в среднем, если делать его своими руками, обходится около $1000 со всеми экспериментами. Если покупать, то это до $2000. Вот. Это все очень дорого, из-за этого сразу нельзя прийти, там, взять чей-то доспех, пользовать его. Это кто-то его делал, кто-то вкладывал свои силы. Кыргызстан балдары чыгармачылык борборунда музыка, элдик кол өнөрчүлүк, туристтик, экологиялык жана башка тармактар боюнча 62 ирим иштейт жана 4 жаштан 18 жашка чейинки курактагы 3000ден ашык бала билим алат. Борбордо өз ишине устат, билим берүүнүн отличниги, потенциалы күчтүү профессионал мугалимдер жамааты эмгектенет. Балдар үчүн эң көп нерсени берет. Эмне дегенде бул жерде кружоктор бекер. Көп жерде өзүңөр билесиңер, балдар төлөшөт. А биз болсо атайын бекер кылып койгонбуз, ушу балдар көбүрөөк келип, айрыкча үй шарты, финансовый немелери мүмкүнчүлүгү жоктор, балдар келип үйрөнүп, биздин ушул өлбөгөн, биздин атыбызды кыргыз кылып чыгарган комуз аспабы өлбөй дагы өсүп турсун деген максат менен иштеп жатабыз.
Борбордун тарбиялануучулары менен да сыймыктанса болот. Мисалы Кыргызстанга аты белгилүү Таберек балдардын музыкалык театры да ушул мекемеге карайт. Бул топ жыл сайын эл аралык конкурстарга жана фестивалдарга катышып, коңшу өлкөлөрдүн көбүн кыдырып чыгышты. Мындан сырткары ансамбль кайрымдуулук концерттерди жана акцияларды өткөрүп турушат. Мен Таберек ансамблында бийлейм. Бийлегениме 4 жыл болду. Таберек абдан жакшы театр, музыкалдык центр. Биякта көп деген балдарда взаимодействовать. Биякта 4, 5, 6 же жана көп учительдерибиз бар. Алар деген күндүк занятияларды өткөрөт, жана хореография жана хордон берет. Би эмнесин жагатсың? Бийлесең абдан жакшы өзүңдүн прям кичинекей мекениңди ошол жактан көрсөтүп, анан өзүңдүн бийлериңди көрсөтүп, ошо менен мага жагат. Келбети келишимдүү, жарашыктуу баскан кыздар Кыргызстан балдары борборунун мода театрынын катышуучулары. Эримдин башкы максаты балдарды өзүнө ишенимдүү болууга, коомду өзүнө алып жүрүүгө жана кооздукту баалоого үйрөтөт. Мындан сырткары мода театры каалоочуларды профессионал модель болууга да тарбиялайт. Эримдин жетекчиси дизайнер Иван кийимдерди да өзү тигет. У нас есть награды, привозим буквально в прошлом году привезли с города Астаны гран-при. С города Алматы привезли первое место с фестиваля Бастаргай. И вот буквально два дня назад мы получили первое место на фэшн-неделе, Fashion Week 2014. Первое место, да, здесь. Мен атым Бигимай. Мен бул проектте Fashion дегенде 4 жыл катышып атам. Ушу 4 жылдын ичинде биз көп деген шаардарга барып келгенбиз. Быйыл Астанага барганбыз. Аякта биз гран-прини жеңип алып келгенбиз. Биздин дизайнерибиз биринчи орун алып, путевка Берлинге алды. Мага бул коллекцияда Хантенгри деген коллекция жагат, Сияние Тяньшани деген жагат. Бул азыр Сон летнюю ночь деген коллекция. Борбордогу туристтик экологиялык багыттагы иримдерге балдардын кызыгуусу күч. Аскага чыгуу, альпинизм, туризм, тоо туризми сыяктуу иримдер иштейт. Мындай иримдер балдарды жаратылышты сүйүүгө, айлана чөйрөнү баалоого жана сергек жашоого үгүттөйт. На мой взгляд, это довольно хороший вид спорта. Сам многого достиг и сейчас тренирую детишек, чтобы они достигли этого. Очень хорошо дисциплинирует, воспитывает стержень такой хороший, спортивный, как весь спорт, я думаю, во всем спорте так. Занимаются всего 4 группы сейчас у меня, по 10 человек, в среднем по 10 человек. В этом спорте мы занимаемся саморазвитием, то есть закаляем свой характер, боремся с самим собой. Допустим, когда ты лезешь, очень устал, твои руки забились, но ты понимаешь, что нужно лезть, несмотря ни на что. Сиздер келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш таланттардын өнөрүнө күбө болдуңуздар. Эгер балаңызды окуудан сырткары өнүктүрүүнү кааласаңыз, 26-27 апрелде өтө турган 2-чи билим берүү фестивалына катышып кетиңиздер. 2 күнгө созулган фестивалда сиздер үчүн көргөзмөлөр, мастер-класстар, конкурстар жана башка оюндар уюштурулат.